Аллах таалам эч убакта кулуна зулум кылбайт. Аллах таалам адам баласына тагдырды жазган, бирок ыктыярды берген. Аллах билүүчү. Ал адам эмнени тандарын, жакшылыктуу, жамандыктуу кандай кыларын адамга ыктыяр берген, ошонун негизинде жазылган тагдыр. Мурунку сахабалар, табииндер айлму савабик, аль-хаватим деп коет, ушул нерседен коркушкан. Адамды амал кылууга, дайыма Аллах тааламга жалынып жалбарып жүрүүгө, Кудайга жүрөгүн байлоого түртөт. Мен эзелки тагдырым кандай жазылган болду экен, бара турган жерим кандай болду экен, акыркы абалым кантип өтөм бул дүйнөдөн деген нерселерге түртөт. Себеби адам кандай абалда өлсө, ошондой абалда тирилет, хадистерде келген. Ошон үчүн күнөөгө барарда дайым эстеш керек. Ошол күнөөнү кылып атканда өлүп калбаймбы? Ушул күнөөнү кылып кайра тобо кылганга жетишпей калбаймбы? Күнөөнү жасап жүрөгүмө кара точкалар болуп көбөйүп, ошонун ары өтүп кетпеймби, кайра кайта албай иман жолуна деп. Себеби адам кандай абалда өлсө, ошондой абалда тирилет.